Сентябрь канал жаматы бүгін чоғылып тұрған чағыңар. Ақырқы жолы түз эфир, ақырқы жолың елменен жолығып тұрған чағыңар. Сентябрь телеканалынын жабылышы коомчулуктун көңүлүн бурган негизги тема болду. Көз карандысыз жана оппозициялык канал катары Санарипте иштеген 1 жыл 5 ай аралыгында популярдуулукту багындырууга жетишкен. Бүгүн анын жабылышы көрүүчүлөрүн капа кылды. Эч кимге күтүлбөгөн окуя болуп калды. 1 сааттын ичинде жабылып, бир аздан кийин кесиптештери дагы мындай акыл эсин чогултуп туруп беришет дейм. А деле болот, ишенем. Чындыкты эч качан эч ким баса албайт. Ким билет кандай сот чечим кылат, бирок мен ойлойм баягы эле чечим болот. Анткени саясат бүгүн ошондо болуп калды. Кийин деле кайра келип сентябрды жандардырып кайра иштеп каласыздар. Бүгүн силер ушул YouTube аркылуу биздин элибизге баягы эле чындыкты чагылдырып, туура маалыматты берип тургула. Мен дагы бир жолу силерге чоң рахмат айтат элем. Эми бүгүн биз үчүн албетте мындай чоң жоготуу десек болот. Мына биздин сүйүктүү кыргыз элибиз, биздин мына өмүрүбүздө, тарыхыбызда мына ат башыда, ноокатта, булуң бурчта, ушул айыл жергесинде ушунча мындай чыңчыл, дайым акыйкаттык үчүн акыйкаттыкты чагылдырган телеканал болгон эмес. Азыр мына Жалбырак ТВ деп ушул жерде мына биздин ушул жаштардан турган биздин көз карандысыз телеканал интернетке көчүп атат. Ошол Жалбырак ТВ деп YouTube'да болобу, интернетте болобу, урматтуу агайын туугандар, биз силер менен коштошпойлу. Биз азыр бири-бирибизге Жалбырактан көрүшөбүз деп айталык. Сентябрь жабылган менен ошол эле жамаат көрүүчүлөрүн коомдогу актуалдуу жаңылыктар менен камсыз кылуунун жаңыча форматына өтүшүн чакан флешмоб менен белгиледи. Ага жөнөкөй жарандардан тарта үлкөн саясатчыларга чейин келишип, тилектештигин билдирип кетишти. Аккан арыктан суу агат дейт. Ошол сентябрь кандай телекөрүүчүлөрдү өсүнө тартса, ошол сентябрь телеканалын канчалык телекөрүүчүлөр сүйсө, ошонун көп программаларын жумалап күтүп, мына сентябрдан көрөбүз, ошол жерден чындыкты көрөбүз деген телекөрүүчүлөрдүн ошол сентябрдын ролу кандай жогору болсо, ошо Жалбырак телевидениясы дагы ошол деңгээлге жетип, ошол сентябрдан да ашкан телевидение болушуна мына биз тилектешпиз. Сентябрь каналы бийлик үчүн жабылды, жалпы жумура журт чындыкты баалай билген адамдар үчүн сентябрдын жашоосу улана берет. Бүгүн ошо журналистикада жалпы эле чындыкты туткан адамдардын көчөсүндө майрам деп койсом болот. Мен оюмча бул бүгүнкү күн акыркы күн эмес. Эгер силер чындыкты издеп чындыкка күрөшкөн болсоңор, Кудайдын жардамы тиет. Ошон үчүн талыкпастан мамлекетибизде чындыкка күрөшө турган силерге окшогон жаран жана жамаат азыр өтө керек болууда. Себеби ушу 1,5 жылдан бери ушу Сентябрь каналын биз калтырбай көрчү элек. Бул канал бир тараптуу эмес, ачык, акыйкат деп элдин баары көрүшчү. Саясий куугунтуктар, сөз эркиндигине болгон кысым жана башка көрүнүштөрдү сентябрь аркылуу көрө алган эл каналды өзгөчө баалап, издеп көрүшөт. Азыркыда технология заманында интернеттен көрүү мүмкүнчүлүгү кеңири экенин айткан депутат Жанар Акаев, чындык менен акыйкаттыкты таамай чагылдырган канал өз көрүүчүлөрүн жоготпойт деди. Чындыгында соңку учурда Сентябрь телеканалы карапайым элдин арасында кадыр баркы болуп көрбөгөндөй өстү. Адамдар чындыкты ушул телеканалдан издеп, таап, өздөрү көрүп, аябай мындай Кыргызстандагы азыркы болуп аткан саясий процесстерге мындай баасын берип атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул телеканалдын мындай аты өзгөргөнү менен заты өзгөрбөйт. Чындыкты айтуу Сентябрь телеканалы аркылуу
эч качан токтобойт. Кечээ түнү саат туура 12:00 Сентябрь телекомпаниясы өчүрүлдү. Бүгүн Санариптен Сентябрь каналын таппайсыздар. Экранда кара пландан башка эч нерсе көрүнбөйт. Бирок телеканалдын жамааты көрүүчүлөрүнө мурдагыдай эле чындыкты, оперативдүү, элге керектүү маалыматтарды жеткирүү ишин андан ары улантат. Бизде YouTube'дан Жалбырак ТВ каналынан көрө аласыздар. Жалбырак ТВ. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырак ТВ.